Өлкөгө келген туристтерге $20 чейин бажы төлөмүн киргизүү сунушталды. Кечээ 15 мартта Жогорку Кеңеште салыктык эмес кирешелер боюнча мыйзам долбоору каралды. Анда депутат Сайдулан Нышанов өлкөгө келген туристтерге $20 чейин бажы төлөмүн киргизүүнү сунуштады. Жылдан жылга туристтердин келишими көбөйүп жатат. Ошондуктан ар бир келген туристтерден $10 $20 чейин бажы төлөмүн киргизип койсок, бул сырттан келген туристтер үчүн болбогон акча. Биз деле Дубайга барганда аэропорттон эле $40-50 бажы төлөмүн алып калат. Менимче бизге төлөгөнгө ыңгайлуу кылып, ошондой төгөм киргизип койсок болот, деди Нышанов. Каржы министри Адылбек Касмалиев бул сунушту кылда иликтеп чыгуу зарылдыгын айтты. Мен бул боюнча азыр жооп бергенден алысмын, анткени аны иликтеп чыгуу керек. Бул туристтердин келишине таасир берип калышы мүмкүн. Ошондуктан тактап көрөлү, деди Касмалиев. Кыргыз жарандарына Сербияга визасыз барууга жол ачылат. Эки өлкөнүн ортосундагы мындай келишимди кечээ Жогорку Кеңеш биринчи окууда карады. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы Исхак Пирматов эки тараптуу келишим күчүнө киргенден кийин кыргыз жарандарына визасы жок 90 күнгө аталган өлкөгө барып келүүсүнө мүмкүн болоорун айтты. Бул макулдашуу менен Кыргыз өлкөсүнүн жана Сербиянын паспортторуна ээ болгон жарандарга өз ара сапарларын эки өлкөнүн аймагында болуу жана транзит менен өтүү, виза алуу талаптарын 90 күндөн ашпаган мөөнөткө бошотуу аркылуу жеңилдетет. Эки тараптуу келишим туризм, соода-экономикалык мамилелерди андан ары өнүктүрүүнү шарттайт, деди Пирматов. Келишим биринчи окууда добуш берүүгө жиберилди. Ушундай эле эки тараптуу келишим Чили өкмөтү менен да түзүлүүдө. Келишим шарттарына ылайык жарандар бул өлкөлөрдүн аймактарында визасыз эле 90 күнгө чейин жүрө алышат. Дүйнөдөгү эң арзан шаар аныкталды. The Economist Intelligence Unite басылмасынын изилдөөсүнүн жыйынтыгында дүйнөдөгү эң арзан шаар аталды. Дүйнөдөгү эң арзан шаар деп Сириянын борбор шаары Дамаск табылды. Тизме түзүп жаткан учурда адистерден турган атайын изилдөөчү топ Нью-Йорктогу жашоо деңгээлин негиз катары алган. Эң арзан шаарлардын тизмесин Каракас, Венесуэла, Алматы, Казакстан, Лагос, Нигерия жана Банголар, Индия шаарлары толуктаган. Ал эми дүйнөдөгү эң кымбат шаар деп Сингапур табылып, анын артынан эле Париж, Цюрих, Гонконг жана Осло шаарлары тизмеге жайгашкан. Айта кетсек, буга чейин Juniper Research консалтинг компаниясы Intel ишканасы менен биргеликте изилдөөлөрдү жүргүзүп, Сингапурду дүйнөдөгү эң өнүккөн шаар деп тапкан. Ошондой эле Финляндия өлкөсү дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө деп аталган. Евро биримдик спиннер оюнчугун кооптуу товардын катарына кошту. Спиннер оюнчугу 2017-жылы абдан популярдуу болгон. Евро биримдик кооптуу товарлардын тизмесин аныктап, анын катарына спиннер оюнчугу да кошулду. Бул тууралуу 2017-жылы чыгарылган шектүү товарлардын докладына таянуу менен РИА Новости агенттиги жазды. Адистер спиннер балдар үчүн коркунучтуу экенин, өзгөчө жарыгы бар спиннер кооптуу экенин айтышкан. Анткени анын кичинекей батареясын ымыркай жутуп алса, ал наристенин ашказанын жана ичегилерин жабыркатат. Спиннер оюнчугу 2017-жылы абдан популярдуу болгон. Айрым мамлекеттер аны балдарга тийгизген таасирин аныкташкан. Россиялык колдонуучулардын укугун коргой турчу уюм Спиннер балдардын психикасына терс таасир бербей турганын айтып, бирок майда тетиктери балдар үчүн кооптуу деген жыйынтык чыгарган. Спиннер манжаларга салып алып айлантып ойногон оюнчук. Ал учурда балдар жана өспүрүмдөр арасында кеңири тарап кеткен. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, 3 канал, интернет жаңылыктары.